Чоңрохбат, саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Акбулак айылынын тургундары, бүгүнкү Эрали Жолдубаев атындагы көчөнүн ачылышына баарыңыздар кош келипсиздер. Бир кол чыгап коюңуздар. Жолуңуздар куттуу болсун. Кыргызстан ушундай ачылыштар көп болсун дейли. Анда эмесе, урматтуу кадырлуу коноктор, бүгүнкү жолдун ачылышын лента кесүү менен баштап алсак, акимибиз, айыл өкмөт башчыбыз, айыл башчыбыз жана биздин ушул аттуу баштуу кишилер менен биргеликте кана келиңиздер. Лента кесүү азыр эле көңүлүңүздөрдү буралы. Коңшу аттыңыздар, жолуңуздар ак жолдон болсун. Кана келиңиздер, урматтуу биздин кадырлуу коноктор, бүгүнкү күндө жолдун ачылышына баарыңыздар дагы бир жолу кош келипсиздер. Орноктордон орун алып бериңиздер. Баарыңарды ушундай жакшы майрамыбыз менен куттуктап кетким келет. Өтө жакшы көрсөткүч, бир айылда 4 көчө асфальт басылып атат. Мунун баары эмнеден чыгып атат? Биринчиден, эң негизгиси Акбулак элинин биримдиги, ынтымактуулугу, адептүүлүгү, бирин-бирин угуп, бирин-бирин колдоп, дайыма бир кишидей болуп bir багытта жүргөндүгүнөн да, себеби баскан жолубуз башка болсо бир максатка жете албайбыз. Мына максатыбыз бир болуп, ушундай жетишкендиктерге жетип атабыз. Жашоодо жол адамды чоңойто албайт, адам жолду чоңойтот. Мына биз биримдик болуп туруп, ынтымак болуп туруп, не то что чоңойттук, биз наоборот асфальттап койдук. Мына өзүбүздүн жүрүш турушубузга бутубуз кар болбой, суу болбой, чылада баткак болбой жүрүшүбүзгө жакшы болот. Ыраазычылык билдирем, баары тең бактарын кыйып, заборлорун алып, бараталарын жылдырып, кокон класстарын кыйып, сразу жасай коюшкан силердин элиңерге рахмат. Биздин Акбулак айылыбызда жакшы маареке болуп атат. Ушул 4 көчөнүн ачылышы болуп атат. Бул да абдан жакшы районубуздагы көрүнүштөрдүн бири. Айта кете турган болсок, биз быйыл Ош областы боюнча 87 километр жол асфальт курулду. Ошонун ичинде биздин айылдардагы ички жолдорду кошпогондо. Мына айылыбызда быйыл 4 километр асфальт салынып, бул да абдан жакшы көрүнүш болду. Жакында эле Сталин айылында дагы ушундай бир жакшы жолдор ачылды эле. Негизи элден айланса болот. 5 манжа бөлөк билек бир дейт, 5 адам бөлөк тилек бир дегендей, мына биримдиктүү, ынтымактуу ушул мамлекет сыртқы чоң проектилерди, долбоорлорду жүргүзүп атканда, айылдаштарыбыз ушул айылдын ичиндеги өзүбүздүн инфраструктураларды колдоп, өздөрүнүн салымдарын кошуп, Жол тармагын жакшыртууга жигердүү жасаган аракеттери, ак ниет эмгек үчүн Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын Акбулак айылынын айыл башчысы Нарматов Илгизбек Таштанбековичке Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Куттуктайбыз. Аракетти ушул Ноокат үчүн жасап атат, ийгилик каалайбыз. Эми ушул бүгүнкү Жолдубаев Эрали 7 жашынан коңшу айылыбыз ушул Кызыл Аскер айылында 4-класска чейин медреседе араб тилинде окуган. Андан кийин Мархамат шаарындагы медресеге өз билимин уланткан. Окууну бүткөндөн кийин Телман колхозунда колхозчу болуп эмгектене баштаган. 1940-жылы аскердик милдетин аткарууга чакырылып, улуу ата мекендик согушка катышкан, өз милдетин ушул Белорусский фронтто 3 жыл өтүп, колунан жаракат алып кийин келген. Ошондой эле 1947-жылы колхоздун төрагасынын буйругу менен колхоздун адырына Ташбулак айылына көчүрүлүп, буудайга кароол чыгылып, кароолчу болгон себебин ошол убакытта элдерди ачарчылык күчөгөн өсүп жаткан буудайды кайтарууга керек болгон. Жана ошондой 1958-жылы Ноокат районунда илимдүү молдо жоктугунан имам кылып коюшкан. 1963-жылы Акбулак айылына имам болуп, өз өмүрүн аягына чейин эмгектенген. Жолдубаев Эрали Акбулак жана Телман колхозундагы көп жаштарды араб тилинде ыймандуулукка окуткан.
Ош шаардык Афганистан согуштук ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Тойчубаев Турсанбек Токтосунович агабызга берели. Келиңиз ага, сөз сизден болсун. Анан ушундай айылда жакшы абат иштер болуп атат дегенден биз да чертте карап турбастан келип отурабыз. Анан Каганага жөнүндө айтып өтсөм, Каганага 12 жылдан бeri биздин Афган согушунун ардагерлерин башкарып келе жатат. Мына акыркы 5-6 жылдан бeri Афган согушунун ардагерлери дагы баягы карып, жаш өтүп, жардамга муктаж болуп калганда мына жыл сайын 40-45 адамга көмүр алып берет өзүнүн жанынан. Андан сырткары ооруган ардагерлердин дайыма кабарын алат. Мына быйыл эле мына 2 ардагер ооруду эле экөөнө тең 50 миң сомдон 100 миң сом жөнтөгүнө чыгарып берди. Мына меселеги жардамым балдар деп туруп. Ушундай сооптуу иштердин баардыгын жакшы кылат. Ана мына жакында эле мына өзүңүздөр билесиздер, Акбилек деген чоң мешит бар Ошко кире бергенде. Ошонун дагы сануу зилин өзүбүздүн тилде айтайлык, ажатканасынын баардыгын капиталдык ремонттон өткөзүп, сапаттуу буюмдар менен коюп, мына элдин ажатын ачсында жакшы мемелерге болсун деп кылып берип отурат. Ушундай кол ачык киши, ана мына ушул айылга дагы келип биз азыр мурун келчү элек, кайханага жаманды жакшылыктар баарына келип жүрөбүз, көрүп жүрчү элек. Бүгүн келип бурулгандан баштап аваз кылып келе айтабыз. Баары элге ынтымактуулугуна рахмат. Мына мамлекетибиздин өнүккөнүнүн бирден бир себеби көрүп атасыздар, баардык жерлерде ушундай жолдор асфальт болуп ачылып атат. Мына бир күндүн ичинде ушул айылда 4 көчөнүн ачылышы болуп атты. Бул да чоң жетишкендик. Анан ошого биз өзүбүз куруп келбестен кичине сыйыбызды алганча келдик эле. Ноокат районунун Кыргыз Ата айылы өкмөтүнүн Акбулак айылынын инфраструктуралык өнүгүү өсүшүнө жана өсүп келе жаткан жаш муундарды мекенди сүйүүгө, патриоттулукка тарбиялоодо кошкон зор салымы үчүн Кайнаров Махамат Эсеналиевичке Ош шаардык Афганистан согушунун ардагерлер кеңешине ыраазычылыкка тапшыруу көрсөттүңүздөр. Барбы? Кеп алып коюңуздар. Ушундай эле ыраазычылык кат Мамашев Кылыч Тагаевичке да берилет. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дарыар чагарагайы. Өмүрзаков Анвар Ашимовичке. Юсупали Тайторо Шамырзаевичке. Ош шаардык Афганистан согушунун ардагерлеринин координациялык кеңешинин чогулушунун номер 39 протоколу 3 октябрь менен Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Акбулак айылынын өсүп өнүгүшүнө кошкон зор салымы, жашоочулардын социалдык инфраструктуралык маселени чечүүгө көрсөткөн көмөктөрү жана жигердүү иш аракеттери үчүн төмөндөгү айыл тургундары Акбулак айылынын айыл башчысы Нарматов Илгизбек Таштанбековичти Афган согуш ардагерлеринин атайын сыймыктуу инсан деген медаль менен сыйлап көрсөтөсүздөр. Anvar Ashimovich'ti. Урматтуу жердештерим, урматтуу коноктор. Мен бүгүн абдан толкунданып турам. Ушул биздин көчөбүз асфальт болуп, ушундай чоң коноктору келип, биздин үйдө чоң майрам болуп атат. Биринчиден ушул асфальтты курганда түзүлгөн комиссияга, ушул комиссияны башкарган Бектор иниме абдан чоң ыраазычылыгымы айтамын. Күнү түнү дебей жүгүрүп жүрүштү. Илгиз иним сага дагы чоң рахмат, ушу комиссия менен чогуу жүрдүң. Анан бул жолдун асфальт болгонуна мен эле эмес, баарыбыз ушул айылдагылар сүйүнүп атабыз. Мына уже быйыл 4-чү көчө болуп атат. Мындан кийин дагы бардык көчөлөр асфальт болот деген үмүттөмүн. Мен сиздерге бир эле окуя айтып берейин, анан кийин кантип асфальттын тезирээк болушуна шашылганымды. Мен 82-ci жылы Венгриядан келатып, Будапешттен Ташкентке учуп келип, анан Ошко самолет болбой калып, бир таксист кореец менен келгенмин. Таксист менен жолдо келатып, жакшы таанышып, үйгө келгенден кийин жолдо келатып башын чайкап келди дагы, анан үйдө отуруп, сен ушул жерде жашайсыңбы деди да. Ооба, ушул жерде жашайм десем. Жүрү мени менен Ташкентте жашайбыз, Ташкентте цивилизация деген да. Азыр ошол корейске звонить этип, бери кел,
Bizde дагы цивилизация болду деп айтып звонить этип коеюн деп атам. Биздин шаар, биздин айыл шаардан өтө баштады. Ошон үчүн чоң рахмат. Ушул кызмат кылып, элдин биримдигине бардыгыңыздарга чоң рахмат. Элге кызмат кыла берелик. Аксакалдар бар болуңуздар. Ушул биздин жаштарды, келечектеги муундарды жакшы тарбиялоого, тарбия бергениңиздерге чоң рахмат. Коноктор чоң рахмат келгениңиздерге. Бүгүнкү биздин ачылыш көчө ушул Молдерали деп койчу эле биз кичине убакыт укчу элек да. Ушундай күчтүү молду деп. Ошол абаздын атына коюлуп аткан көчө бүгүн бүтүп атат. Бул биринчи көчө эмес, Кудай кааласа бул 5-6-чы көчө болуп атат. Андан башка дагы 3-4 көчө даяр болуп турат. Эртеге мына биздин урматтуу акимибиз Эмил Ажолтоевичтин демилгеси менен анан Илгиз инибиздин ушундай чуркап жүгүрүп анда эмгектери менен ушул дагы бир көчөбүз мамлекеттин атынан курулган атат. Бул да биздин биримдигибиздин, ынтымакчылыгыбыздын белгиси. Эгерде бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей ушунчалык мындай биз баардыгыбыз жабалактап жүгүрүп чуркап ушу айыл үчүн мындай чуркабаганыбызда мындай нерселер берилбейт эле да. Ошондуктан баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиришибиз керек. Сизге чоң рахмат. Хакан ака жөнүндө айтып коеюн. Хакан ака алган эмесин төрагасынын орун басары айтып кетти. Ошол айтып кеткенден да көп жакшылыктарын эл үчүн кылып аткан. Ел үчүн ушинтип иштеп жүрө берсин, бакубат турмушту каалайбыз агабызга. Көп жашасын. Кудай кааласа ушул Хакан акабыздай эр азаматтар дагы көбөйө берсин, ушундай алкыштарды алыша берсин. Биз айылыбыз менен сыймыктанып жүрө берели. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат. Кубатбек Арыновичке ыраазычылык билдирели. Урматтуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургундары, негизи Кыргыз Ата Кыргызстанга үлгү болгон айыл болуп атат десек. Мен жогоруда жакшы сөздөрдү айтып кетти. Ушул жердин тургуну катары кыскача эле жалпы ушул жолдун болушуна салым кошкон жердештерибизге ыраазычылык билдирем. Жакшы сөзүнөн баштап 1 миллион сом кошконго чейинки жарандарыбыз бар. Бардыгына ыраазычылык билдиребиз моменттен пайдаланып. Анан ошол менен бирге мына 2 жылдан бери элдик салым менен кылып атсак, быйыл Эмил Ажолтоевич жаңы келип аким. Биз проекттерди бүтүрүп баргычак өнүктүрүү фондунун бюджети бекитилип бүткөн экен. Ошондой болсо дагы биз барып элибиз ушундай өздөрү демилгелеп 14 миллиондон 16 миллионго чейин салым менен жол салып атабыз десек, бардык жетекчиликти чакырып, ошолордун ичинен миллион сом Эмил Ажолтоевич бөлүп берди да. Мүмкүн эмес жерден жок, айыл өз аракет кылып атыптыр деп бөлүп берди. Моменттен пайдаланып, элдин атынан, жамааттын атынан Эмил Ажолтоевич сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзү шаарда жашаса дагы буга чейинки канча биздин азыркы мына Илгиз демилгелеген тротуар болгон жерибиз таш жол эле. Таш жолду тегиздейм деп Хакан ака ошол канчанчылыгында биз мен кичинекей бала элем. Ошол жерге салым кошконун билем. Ошонон бери айылыбызга ар дайым өзүнүн колдон келген салымын өнүктүргөнгө аракет кылып жүрөт да. Хакан ака, сизге дагы рахмат. Мына жакшынакай, таланттай, жакшынакай уул кыздарды тарбиялап Кыргызга кызмат кылып жүрүшөт. Бар болуңуз. Сизге ден соолукту каалайбыз. Сиз эми полковник деп сыймыктаныңыз. Эми биздин мүмкүнчүлүк болгондо биздин айылыбыз генералды бермекпиз да сизгечи. Хакан Торовичке Кыргыз Атанын ардактуу атуулу деген намды ыйгардык эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер, а? Бул деген жакшы наам ыйгарылып атат. Бар болуңуз. Elim üçün kızmat kılamam. Аз да болсо бул сиздерге дем күч болсун. Кыргыз Ата айыл аймагынын экономикалык, социалдык өсүп өнүгүшүнө, Ак булак айылындагы көчөлөрдүн асфальттоого кошкон салымдары жана коомдук жумуштарга жигердүү катышкандыгы үчүн Дүйшеев Курсанбек Абдыкаровичке Кыргыз Ата айылдык кеңешини
кеңештин ыраазычылык катын беребиз. Кана келиңиздер. Тапшырып коелу. Ошундай эле ыраазычылык кат менен Токтосунов Рустамбек Мамаджановичке Кыргыз Атайлык кеңештин ыраазычылык каты берилсин. Өзгөчө мыкты инсандардын бири десек туура болчулай. Ушундай эле ыраазычылык кат Пазылов Абдимитал Играмовичке Кыргыз Атайлык кеңештин ыраазычылыгы билдирилет. Кана келиңиздер. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн ыраазычылык катын берели. Кыргыз Ата айыл аймагынын экономикалык, социалдык өсүп өнүгүшүнө, Ак булак айылындагы көчөлөрдү асфальттоого кошкон салымдары жана коомдук жумуштарга жигердүү катышкандыгы үчүн Жусупалиев Тайтөрү Шамырзаевичке Кыргыз Ата айыл өкмөтү ыраазычылык билдирет. Сыйлыгыңыздар, ыраазычылык катыңыздар кут болсун. Ушундай эле ыраазычылык кат Бабакулов Мустафага берилет. Асановичке берилет. Кыргыз Ата айыл өкмөтү ыраазычылык билдирип турат. Кана келиңиздер, урматтуу алтын бейерке. Кат Нурматов Оразалиге берилет. Кана келиңиздер. Нурматов Оразали өкмөтүнүн ыраазычылык каты Айтмаматов Мухаммед Рахмановичке берилет. Өзүңүздөр бул кишини жакшы таанысаңыздар керек, бул уулуңуздарды. Азамат деген мырзага атайын Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн ошол айылдын асфальт басылышына баш аяк туруп, ошол жерде сиздерге келип, ушундай жол салынсын деп жакшы бир демилге менен Кудай буйрса сиздер жолуңуздарды салып берген Тайырбек уулу Азаматка Кыргыз Ата айыл өкмөтү ыраазычылык билдирет. Ушундай ыраазычылык каттарды алып жүрө бериңиздер. Бул дагы элге жардамыңыздар, элге кошкон салымыңыздар десек болчудай. Ал эми кийинки сөздү сиздердин ардактуу уулуңуздар, кымбаттуу уулуңуздар, сыймыктуу уулуңуздар Илгизбек Нарматовичке берели. Кана келиңиз, Илгиз аке. Ассаламу алейкум, урматтуу калай калк, элим, журтум, барыңыздарга шүгүр. Сиздер менен сыймыктанам, майрамыңыздар менен тойгулук болсун. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Бүгүн Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн ар бир айылынан 3төн аксакал, бирден активист, бирден айыл башы чакырылган атайын. Максат ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө болуп аткан жакшылыкты ошол сыналгуу аркылуу, журналисттер аркылуу Кыргызстанга чагылдырсак, бизде болуп аткан жакшылыктар ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн айылдарынан мен мындай болгондой ачык айтканым жакшы. Анткени 23-жылы башталып, бир жылда бир көчөнү асфальт кылуу долбоору. Ошол 23-жылы биз ал учурда мигрант болчук. Тажибаевтар көчөсү көтөрмө, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн көтөрмө айылынан ошол жерден биз үймө үй кирип чыгып, аксакалдын үйүнө барып чайналып, батасын алып, көтөрмө элинин коштун айылдын эли менен акылдашып, андан соң ошол идеяны Ак булакка алып келгенбиз. Андан кийин биз ушул нерсени үлгүлүү, алардан үйрөнүп келген нерсени алардан да жакшы кылганга аракет кылдык. Андан соң кошуна айыл Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн азыркы Кыргыз Ата айылы алып кетти. Андан кийин Борко, Айтор, Кыргыз Ата айыл өкмөтү чогуу ушул иш-чараларды биргеликте алып барса, Кыргыз Ата айыл өкмөтү негизинен Нок Ата районуна чындыгында эң үлгүлүү. Бул моюнга ала турган нерсе, буну эч ким бизден талап тартыша албайт. Нок Ата районунун эң үлгүлүү айыл өкмөтү болгондугу байланыштуу ушунуздан жазбай алдыга карап кетсек деген максатта бүгүн конокто ар бир айылдан 3төн аксакал чакырганбыз. Анткени аксакалдар биздин салт урпада, биздин менталитетте жакшылык жамандыгыбызда төрдүн, Дастокондун көркү аксакалдар сиздерсиздер. Келгениңиздерге терең ыраазычылык билгизгим келет. Ак булак элинин эл башчы катары бар болуңуздар. Сиздердин пенсияңыздарда береке бар. Биз түтүндүн акчасын ар бир түтүнгө киргенде ушул астомдом аксакалдар, чоң энелерибиз жана аким ыраазычылык билгизип кеткенде Эмилак Жолтоевич айткандай, аксакалдарыбыз пенсиясынан алды 100 миңден берет түтүнгө депчи, асфалтка деп. Чоң энелерибиз мына быйыл күбө болдуңуздар, алды 35 миң ошо пенсиясын чогултуп, чоң энелерибиз алды 35 миң берди. Сиздердин пенсияңыздарда береке бар. Сиздердин пенсияңыздарды алып биз баштаган иштерибиз ийгиликтүү аяктайт. Бул традиция болуп калды. Жылда ар бир көчөнүн ачылышын кылабыз. Ачылышында аягында ушундай бир канчагар мал союлуп, быйыл жылкы союлуп, буга дагы өзгөчө терең ыраазычылык аштабызга, полковник Хакан Эроловичке терең ыраазычылык. Бүгүнкү маарекенин баардыгын каражатын өзү көтөрүп берип атат. Буйруса дамтатып, аш жеп шорпо ичип кетесиздер, сый көрүп кетесиздер. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билгизим келет. Бар болуңуздар. Ар бир башталган иштин артында көмүскөдө жүргөн жакшы инсандар бар. Жана жакшы сөзүнө тартып миллионго чейин берген калай калк терең сиздерге ыраазычылык билгизем. Бар болуңуздар. Бул айыл буйруса Кыргыз Ата айыл өкмөтү келечекте биринчи шаарга айлана турган айыл өкмөт айылдар. Чоң рахмат. Кош келипсиздер. Бүгүн
бизден Акбулакта той жана майрам. Мына өзүңүздөр азыр ушундай жакшынакай сөздөрдү уктуңуздар. Алыстан келген меймандар мына биздин Акбулакта жакшы жөрөлгө башталып, мына 3-4 жылдан бери ар кандай элдин салымы менен кошулуп, ошо элдин ынтымагы менен биригип, жолдорубуз бүтүп атат, көпөрөлөр бүтүп атат. Ошондой эле жакшы ар кандай мындай элдин жалпы элге керектүү нерселердин баары бүтүп атат. Муну эмнеден билсек болот? Бул нерсе элдин ынтымагынын аркасында. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошондуктан туугандар, мына биздин Кыргызстандын айыл өкмөтү, чоң айыл өкмөт, мына Кыргызстан айыл өкмөтүнүн ичинде, биздин Акбулактын ичинде элибиз ушундай бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышып, мына ар бир түтүн өзүнүн ошол 10 миң сомдон акча чогултуп, мына ушундай жакшы жолдор болуп атат, жакшынакай мындан кийин да улана берсин. Эң негизгиси биздин элибизге, бардык жалпы элибизге мен таазим этем, рахмат, ушундай элим бар экенине сыймыктанам. Мына ушул мааракени уюштуруп, башынан аягынача туруп, аягынача турган балдарыбызга, окуучуларыбызга, агай-инилерибизге, туугандарыбызга, жалпы элдин атынан, мугалимдердин атынан куттуктап коёмун. Азыр калган грамоталар бардыгы кут болсун. Какан Эралиевка буга кеп жок. Бул ошол эл орто жашап аткан мезгилде эле мектепке чоң жардамдарын берип, мектеп жапканбыз мына жерде. Мына дамылла турат. Ошондо да ушул элибиз бирден терек, бирден шифр берип, мектепти шифрлаганбыз. Ошондо да чоң жардам берген Бакиров Атабек деген полковнигибиз раматылык ошо кишини урматтап кабинет түзгөн. Кыскасы ошол мезгилден бери тынымсыз ушундай иштерди аткарып башкарып келатат. Дагы ушундай иштериңиздер улана берсин. Жалпы мектеп, мугалимдер, мына аксакалыбыз калыгай отурат. Шулардын жалпы атынан чоң ыраазычылык айтып коюшка уруксат этесиздер. Мени аксакал катары акырында сөз берип, пата берип койгула дегендей, эми пата беришсе мурда мен бир-эки гана сөз айтып коюшум келет. Азыр ушундай өнүгүп өсүп атабыз. Ушу балдарыбыз салым кошуп атат. Мына балдарыбыздын акчасы менен 2 этажды үйлөр салынып атат. Балдарыбыздын жардамы менен мечит курулуп атат. Мына балдарыбыздын жардамы менен мына айыл өкмөт дагы жардамдашы, мына жолдорубуз асфальт болуп атат. Эми Кудай бурса дагы балдарыбыз чоңая берсин, өсө берсин, байый берсин, илгери кутал элин оку дегенде эми азыркы убакта байый бергиле. Амин. Алла акbar. Чоң рахмат аба. Мына көрдүңүздөр, 2 километр 120 метр жерибиз асфальт болуп, 11.070 метр квадрат. 1.100-дөн 12.200.000 акча болот экен. Ошону мынакей буклет кылып чыгарып койдум. Ушул отчетту дагы кабыл алып коюңуздар. Анан список берген списоктор бардыгы анал жерде турат. Рахмат барыңыздарга. Рахмат, бар болуңуздар. Кийинки боло турган 3 көчөбүздү баарыңыздар билесиздер. Азыр мына Маматалиев Капар көчөсү болмок эле мамлекетибиздин эсебизден болуп атат бүгүнкү күнү. Кийинки 2 көчө мына Чучугулакка түшө турган, анан Акбулакта 250 метр боло турган жолубуз бар. Ошол көчөнүн тургундарына, кулагыңыздарга, күмүс сырга эртеге ноябрь, декабрь айында өнүктүрүү фонддорго проект менен киргизишибиз керек. 150 миң сомдун тегерегинде акча кетет. 150 миңден чогултуп эртерээк берсеңиздер, акимибиздин, областыбыздын өнүктүрүү фондуна эртерээк аракет кылып киргизгенге аракет кылалы. Рахмат. Бар болуңуздар. Кана? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллах. Урматтуу коноктор, рахмат. Аким, ушунчалык бизге келип ушуна катышып бергениңизге рахмат. Алла разы болсун.
әкімімізге рахмат, өкіметімізге рахмат, елгізге рахмат, мына ше отырғандар, артық үкәуізге, бардығына рахмат, қақан үкәуіз, гәп жоқ саңа рахмат, Алла разы болсын. Еме, кімде мақтасақ дағы, мақтау Алла Субхана ва Тағалаға барады екен, құрметті жамаат. Неге? Себебі бардығызды Алла Тағала жаратқан да. Ошон үчүн ел жұртқа рахмат, елге айлансаң аз. Рахмат. Ема ақшаны мына артық өкәм, қызы берді, бұл берді, өтемеме қылды. Қақан үкәм, әзүкәм, мына сойзын уағындалан әшеді камаздарына кәл мына жол ғылай елес. Әпсін батқа келі мына жол. Мынау Телмамене мемен ортасындағы көтермен ортасына ғылай батқа келі. Ошонда камаздарын ап кел, ошеде сен ала жауан бар елі, бардық бар елі. Ошол жолдарды ошо меме қамыз. Емі бардық нерсе индамаламәлі бін ниеті дейді. Ниетке жарашы болады екен. Көчөбүздү асфальтап алайлы. Үйлеріңізге таза су кірсін деділі, ниет қылды келі, үйізге таза сулар кірді, урматтуу жамаат. Ноғат бұйыл кіргізді да таза суны, тура ма? Еме, мұна жарықтарды, мұна жүгіріп, жарықтарды мұна себепші болған илгізі қазда басқалар мұна өздері мигранттар ақша топтап мұна шынтып, көчелерді жарық қылып алдық. Еме, Құдаға шүгір дешіміз керек да? Аллаға шүгір. Біз жеватқан тәмдарды, тамақтарды. Илгерки падышалар жеген эмес, урматтуу жамаат. Буга шүгүрчүлүк келтирели. Биз шундай бир заманда жашап атабыз. Эми не кылышыбыз керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир сахаба сурады да, "Я Расулалла, эң жакшы жер кайсы?" дедиле. Мен айта албайм. Жабраил алейхиссаламдан сурамайынча деди. Жабраил алейхиссаламдан сурады эле, периште да. Жабраил алейхиссалам айтты, мен айта албайм. Алла Тағаладан сұрамайынша деді. Алла Тағаладан Жабраил алейхиссалам сұрады. Я Раббим Алла, ең жақсы жер қайсы деді? Ең жақсы жер мәсжид деді. Шундай жолдарды асфальт қылып атабыз, жарықтар болып атады. Мәсжидке қарап та басайлы, урматтуу жамаат. Ошол жерде дуа кылабыз. Мәсжидтер Алла Субхана Тағаланын үйі дейді. Дуалар кабыл болот ол жерде. Ар кандай жерде дуа кылсак болот. Ол жер дағы Алла Тағала үйі дегенде шу үйге қарап басайлы. Әттаң деп қалбайлы. О бір қабырға кіргенде әтта мен садақа қылып албаппын дейді екенде. Әтта мен намаз оқып албаппын дейді екенде. Әтта мен мынандай бір жақсы іштерді қылып албаппын, ел үшін жақсы іштерді қылып албаппын дейді екенбіз. Арман ол болсын, урматтуу жамаат. Мына үйме үй кіріп үлгізікен, мына дағы мына мемелер барып, uyuşturucu топтар бар ба? Ақшаны топтап, мына шундай бір жақсы іштер болып та урматтуу жамаат. Берекені қақ барасың дегенде, береке айтқан екен, мен ынтымақ бар жерге барам деген екен де. Ошон үчүн ынтымақта болайлы, урматтуу жамаат. Мына айыл башыдан тартып, айыл өкмөт, айыл әкімет, райондун әкими, губернатор, ошо президентибиз жайлойлорго чейин асфальт кылабыз деген ниетти кылды. Муфтият бардыгы жакшы деп атат. Алла разы болсын. Алла Субхана ва Тағала бардығызға шындай бір құллық болсын, шындай жақсы іштер бола берсін. Имам Ахмад бин Хамбал рахматуллаху алейхи айтқан екен да, егер де дейді Алла Субхана ва Тағала менің 100 дуамы қабыл қыла тұрған болса, мен 99-ын ел жұртымның тыныштығы үшін дуа қыламын дейді екен. Урматтуу жамаат, тыныштыққа еш нәрсе жетпейді. Амин. Ел жұртымыз тыныш болсын. Айылыбыз мынасы Қырғызстан мамлекетіміз өнігінің жолында кетіп атады. Қырғызстан мамлекетіміз өніксін. Мына шуға бардық жардам көрсеткен ел жұртымыз, мына чоңдарыбыз бардығына денсаулық берсін, іштеріне қырбаш берсін, екі дүниелерін абат қылсын, еш нәрседен кем қылбасын. Алла Тағаланың нұры, берекесі, мағфираты әрбірін білесін артайым. Жауап тұрған болсын, хидая табиқ берсін, мына шу дүниеде тынчылық болсын, шоны қатарында Қырғызстан мамлекетімізде тынчылық болсын. Biz mınaşı Kırgızstan memleketimiz önükön memleketlerin kadarına koşuluk etip ötedi urmatlı cemaat. Bu limine şu başçılarımızın jakşı niyetinin memesinden ketip ötedi. Şunun için jakşı niyet kılaylı, önü öse vereyli,
ден соолугубузду чыңгысын, оору сыркоодон ырактагысын, мына ушундай бир согуш балалардан Алла субхана таала өзү сактаган болсун. Алла субхана ва таала кимдин көңүлүндө кандай үмүттөр болсо шарият менен четилектерди кабыл кылсын. Мынандай жакшы иштер болуп атат, жолдорубуз асфальт болуп атат, дагы калган жолдорубуз бүт. Ошо президентибиз айткандай, ошо бир айылда дагы ошо жайлоого чейин асфальт болот деди. Асфальт болсун, баардыгыбызга Алла таала хидаят берсин, иманыбызды саламат кылсын, эки дүйнөбүздү абад кылсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат, Алла разы болсын. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эрали атабыздын атына коюлган көчө кут болсун. Даам татып кеткенге чакырамын. Бардыгы даяр, кириңиздер. Жолар бүтүп алыстан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Кунандарды чабышып, жорголорду салышып, мел биреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар-ай, билегиле, шапар деп шаттанып жыры кагыла. Бириңен бириң калышпай, билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Hakan şu yoldu başlap, birinci şu Eral'ın atın koygun. Elimde kullanı şu Eral'ın atı öçpey, bala çakasın, ömür rızkısın, Allah berekatsin diye. Kendleri tadı olsun şu kapkandardın, tümöndördün, bala çakasın, hayallarına baktığını olsun. Daim şunday, el yüzükka kısmat kılan, şunday Allah bergen, berekeli üyü bile oluşun Allah'ım, nasip kılsın Allah. Kakan ayağımla, bala çakasıyla, ömür koşulup, rızkısına rızkı koşulup, Allah umatın bergen üyü bile oluşun Allah'ım, nasip kılsın.
Tokçuluk, morçuluk olsun, eli yurtumuzdan esen olsun. Amin. Babam çatasın, tınçılık olsun. Uzun olsun diye solup da olsun. Dostları şöyle bilesin. Benim işleydiğine kalkar. Bu ne alaka bir? Şunda da 3 dakika gibi. 3 dakika. Ama o kuruşuna çekti. 3 kur. Canım 2 dakika. Onda bu yaklaşık daha 4 Çayınızda var mı? Bak girelim. şeylerden üstüne at geldi. Daha 4 tane at geldi. Bana bak. Bu ne yaptın be? Çorba verdi. Yemi aşına. Aşına tende. Gaz salgılayıcı barut tarif tamam. Hayır olsun. Ne ol aktar emeğe. Sultan. Ha yapalım. Sen boş musun? Bir bıçak verir koyamana. Yok biliyorum. Atmosfer koysan. O tak. Ne kadar mı? Tamam atmos. Bu ne kız altıkta? Kızım. Yap. Al. Arık al. Canım. Sen başka Koydun şortu. Bir Baktaka. Başımıza sallandık buna. Bırak sallandık. Tenkli septenkar baldarınızı nevre çevrez ve tancaşlıktır. Elçi baldarını nevrelerini kayra karaycı başkanasına. Şunda elge cütka paydanınız deyip sizin baldarınızdan ateşli hizmet kılçı elge cütka paydanı salı kavul persentlerdamasın. Şunda elge cütka şu hiç emeğinizden kayıtpay jardan berip жүрermiz. Maneka sizlerge şu aksakaldan altın çıkarır, estep uşunda eksenlerdi berip ötesler. Allah subhanahu taala özü razı olsun. Gelgen mıymandarga, uşul jerge gel hizmet kandardan birbirlerine tinçlik amaçlı. Dostlar hoş ıntımakçılık versin. Euzubillahimineşşeytanirracim. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا والوالدين والأستاذ والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا رحمن الله kavulgan olsun. Hoş geldiniz. Kamçılık olsun peşirip koyun. Rahmet. Size Fatih Hoca'yın rahmet. Kim oğlumuzdan?
Cürmele Fransız. Cürmele Fransız. Ya cürmele. Daha diliyle var. Diliyle adam bir şey özüm olasın. Tepkicek mi? Bayladı. Cürmele. Peki o basını kullanacak olmasa bu falan kesin. Önce gelme isterim. Amin. Allah'ın subhanahu taala. Kelgeningizlerge çoğun rahmat, agdyk sorkonunuz ardayım jakşylykka jayılsın. Şunda şirin Kuda olup, uldarın urmatın, kızlardın kızmatını öğreçerlerin toyun görüp, şulardın jetişkendigine bağırız, kursan bolup, şunda eldin arasında çoğu tınç aman jürörelik, üylüğünüzler menen tınç bolunuzlar, uldarın urmatın, kızlardın kızmatın, nevreçerin toyun görüңüzler, baldarınızlar estu, umandu, sabırlı, keçirimdi, namaz göy bolsun. Tuğançılığımız kalın olsun, şirin Kuda olup, şunda bir-birinizde sıylap, jürörelik, jakşılıklarda jol galip. Amin. Allah'a. Şükür, sizlerini aldığınızlardan kaldırmay. Alınızlar, bergen iksanlarını alınızlar. Çoğu atağızda soğut isteyin. Pakette salınanların yanında. Gözümüzde. O benim yanımda. Ötüröyle güretti, Kudayım versin, tilekli. Kakanaka, sizin kılgan işinizden tapmasın, el katasın. Ar dayını al, bileveriniz şu yeri yürüttün. Akavkat, tuğan ruhtun batasın. Den soluğunuz çın olsa, bey maralıktab jatasın. Yaman közden, uşak sözden, kurup doğmattan Allah'ım öz saktasın. Azamat eken şu kakan debuna şimdi gelgen el, görgen el var maktasın. İşinizde iyilikler olsun, den soluğunuz çın olsun. Degem ökön baktıruu oluşup, bölöttü, karlıklı sürüp, baldarın jakşı günlerin görgenge Kuday sizlerge nasip kılsın. Ayma şu Akbulak el ıntımakta olsun, ıntımak var yerde, bereke var da bilgerten aytıp gelgen şu berekeli olup, şu Kuda kalasa buna jakşı niyet kılıp atasınlar, şahar bolabız da, şaharga da gelgenge Kuday sizlerge nasip kılsın. İşinizde iyilik. Hakim sizge de rahmat, buna şunday yerden geldi iştep, buna akırkı buna 3-4 yıldan beri çoğundorun yerge hizmet kılganını görüp atabız. Kudayım sizlerge güç kuvvet verip, Kırgızstanımız önlüğü ösüp, jakşı bir aldıncı mamlekete katarına koşulduğuna Kuday nasip. Osubeyler daima toylar olsunlar. Şunday uyunuzga jakşı adamlar köp kelsin, berekesi bilen koşa gelsin. Ulan janыңызda жүрген өлкөлөрүңүзгө, кызматкерлерге чоң рахмат үчүн келип, өзүңүздөрдү таттап келип, жерде кызмат кылып жүрүсүздөр. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Айтып аткан паталардын баардыгы кабыл болсун, эмне болот. Өзүңүз барды атаңыздын атына жараша жолтойлор болупсуз деп, жолтой болуп жүрүңүз. Аман болуңуз, отурган дасторконуңуздун темасы дайыма жақшылық болсын да, жақшылық көп жайсын дейміз. Бала шағамыз бен невречелерімен ойнап көріп сөйтіп ешем екеуміздің бақытты жашайық. Aldığınızlardan verin, alınızlar. Şurasınızda rotasyon koyun. Ben onlar kalkma, ben ölçtürüm. Sadık açın. Rahmat,
Ошондо кандай болду? Азыр ошону айтып берейин. Ошентип батыр деп булар чогулуп ошо уруу историяны билген агайчылык. Apam bir kaçaklarınızı açacak. Allah'a kol olsun. Bak. Al. Gel. Tamam. Kutlu toylar kutlu olsun mına avamın çoğun emin arabayları koldup mına katta yoldardı salıp atarsın arşılar kızırarlar adamlar Allah Teala şulardan kızları bulan benim mına oturganlar gelinler tenine taza olsun omurgar uzun olsun şu bardığınlar bir jagadan baş çıkarıp bir jerinden kol çıkarıp katta yoldu salıp aldыңар emin şu yolunlar yüzü yoldu kutu uyandı olsun kakan ükem tümen ükem Dıykan ülkelerime çok Allah bala çakasından tınçılık kalayım. Kadırlı mimanlar, şu avamın çoğun emin arabayları silap, silerem şunday baktılı olgulakındarım ha. Baktılı kızlardı çoğun etkula, baldardı çoğun etkula, Kadır Park'a yelge keregi tiygen. Balдар kızlar bolsun diye bala çakan arayam. Şu en ayıldın aksakal avam çoğun emiler. Şu gözüme yaş çıkıp bizim kiçinemize kötörüp çoğaltın havalarım çoğun ellerim. Elini sürtüğünüzler kıçmasın canım. Elini sürtüğünüz ayla baş yerdekiler vardı tutkularlardı. Vardı kız tutkulaydı öyleydi adam ayıl aypa kula komşular bardığınlar şu toyga degende kıç bolsun. Salgan köçöңөр bizde joldu duayandı bolsun. May köçöң olsun ilem toylarga kattay vergiler sadak olaylar. Videonu taktan kılandan omuruzun boşun seslen. Айтпаңыз келсин. Ormanımızda oldu bana birisi. Айтпаңыздар келсин. Kantara çel gelin de. Senin taza verken bir videoda yem Özümün cerdeşim bu. Anday diresiz, anday koyup kurup durayım. Ben ağzımda kakbayım, koyup kulluk oldu. Yiyecek vakti olup. Buna oğlamın yerinde kızsız götler düştüm bayatan beri. Buna düşürmeyeyim. Buna geceler karılı ağrılı. Komşular. Cürevi sada olaydı. Olan söz vardı o muydu? Gelin kanalıyım. Anneler kanalıyım benden bayağı. Gelet ha. Aynen aynen. Senin taza olsun. Geri kara. Bular bütün gelinler kızlar. Tenin taza olsun, omrun uzun olsun, başına apkalmak düşmesin. Elden hastı ol, buna yoldu olsun, kutu uyandı olsun. Toylarga gana iştekiler sadak olayım ciğerlerime. Tam olu ola bunlar. Nerede bir yerinde? Toy kolamı da gel.
Meni kara. Giyip durana. Mınavı gitsin köçen nasına yaktı karam koyuyor. O nar yaktı karam. Ayağım bizim köçen natına. Rahman. Kana geleyim ben. Hani çok aytan. Hadi ben çıkıyorum. Arkadaşlar konumuz her daim yaxşılıkla etsin. Elimiz yurtumuz tinç olsun. İşlerimiz iyilikli olsun. Ailemiz de her daim yaxşı ösüylür. Yaxşı olsun. Uldarın hurmatın, kızların kızmatın nevreçeyin toyun görünüzdür. Baldarınızlar esti umandı, sabırlı, keçirimdi, namazgöy. Özünen uluğun hurmattagan, kiçine silagan baldar kızlardan bolsun. Saparda жүрген baldar kızlarınızlar bolsun. Tapkan taşkanların özlerine buyurup tınç aman elimizge kaytıp gelsin. Uğurup jatkandarga Allah şubarsın dersin. Yaşlarda ilim bilimge suğuraylı. Karayalarga iman kadırlı karayalı. Rabbena atina fidüne hasenete ve afiyel akhirat hasenetine azabenar. Elhamdülillah Rabbil alemin. Çoğun rahmat. Şunçasıyla gelgene. Çoğun rahmat. Yerin başına. Çoğun rahmat. Şaşılbay oturup. Kim çok olmalı. Ya kalkın için ne verdin sen? Çorba. Kirgile.